контрольно пропускном пункте Активешахта. Бүгінгі күнде айдаушылардың автоуналардың тығын пайда болған жерге айдаушылардың қандайда бір шарт түзу мақсатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ар бир ушу постторго ушундай штабтар, палаткалар тизилип, штабтар түзүлдү. Бул штабтарда бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен нөмөт, ички иштер министрлигинен нөмөт, ошондой эле саламаттык сактоо министрлигинен нөмөт уюштурулуп, алар күнү түнү турган нөмөт уюштурулду. Мындан тышкары дагы жергиликтүү бийлик органдары менен жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги биригип тамак аш уюштуруу, тамак аш таратуу, ысык тамак берүү иши аткарылып атат. Ошо ар бир айдоочуга ысык тамак, суу жеткизүү боюнча иш алып барылып атат. Ошону бүгүнкү күндө ушул иш чараны аткарып атабыз. Бул иш чара ушул эле Ак Тилек гана өткөрүү постунда эмес, Кең Булуң постунда, дагы ошондой эле Чалдыбар постунда дагы иш алып барылып атат. Дагы эле ушундай штаб түзүлүп, ушундай нөмөттөр тургузулуп, ушундай иш чаралар алып барылууда.